Урматтуу эже карындаштарым, жигиттер, bir açуу чындык айтайын. Бүгүн ар бирибиз шариятта эле маселесинде эмес, соцсеттерде карасаң, ма жигиттер, мен ыймандуу кыз менен таанышып, үй бүлө кургум келет дейт. Ким менен? Ким менен таанышат экен? Аталар дагы устаз дейсиз, ислам университетинде иштейсиз, мен баламды үйлөйүн дедим эле, бир жакшы Кудайдан корккон ыймандуу жоолукчан кыз керек дейт. Сенин балаң ыймандуубу? Senin balan salih bu? Senin balan Kudaydan korkkan bu? Жашоодогу эң чоң zulum, туура эмес багыт, жаман балаңа жакшы кыз издебе. Бактылуу болууну кааласаң, бул нерсе урматтуу мусулман бир тууганым. Эгер жашооңдо бактылуу күйөө табам десең, жакшынакай аял табам десең, анын көтөргөн дипломуна, мандатына, мансабына, минген машинесине эмес, бүгүн ушул нерсени караң. Эже карындаштар, жана жигиттер кыз издесең, 40 күн баамдатты каза кылбаганын кол көтөрчү. Мен 40 күндөн бери баамдатты каза кылбай окугам деген кол көтөр. Эсептелүү. Анан Аллах менен болгон мамилебиз болбосо. Эртеңки намазда ас-салату хайрун минан наум, намаз уйкудан жакшы десе, жок, төшөк жакшы деп, түнү менен чыгарган газыңды жыттап жатасың. Анан кантип бактылуулук издейбиз? Алла менен болгон мамилебиз жакшы болбосо. Кээ бирлер ушул жерде отурабыз. Мен динге даярмын кызмат кылууга деп. Кээ бириң кечиресиң, жумабексиңер. Жума намаздан башкасына барбайсыңар. 34 намазды каза кылып, бир намазга барасыңар. Кээ бирлер айтбек, айына бир жолу айт намазга барат. Ал фарз эмес. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ас-салат, намаз бенде менен Алланын арасында байланыш. Ас-салат ми'ражул му'мин. Senin deneң жерде рухуң менен асманга көтөрүлөсүң. Алла менен болгон байланышың. Алла менен болгон мамилебизди оңдомойчу кантип оңолобуз? Инналлаха ла югайру ма би кавмин хатта югайру ма би анфусихим. Аллах бир коомду өзгөртпөйт. Качанга чейин? Ал коом өзүн өзгөртмөйүнчө.